Bismillah, elhamdülillah, salatu selamu ala Rasulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Tawhid kitabi деп айтайық. Tawhid kitabi жалғызбайлық кітабы, ла иляха илlalloh туралы, Аллах тақсыз туралы. Tawhid не дедік? Tawhid бұл деген эмне? Ең бірінші адамға ең бірінші миллет эмне дедік? Ең бірінші миллеті Tawhidті қарману дедік. Tawhид түсіну, сол туралы илим алу. Ең бірінші тыйып салған нәрсе эмне? Бұл ширк, ең чоң күнөө. Бұл ширк ошол. Бұл бірінші бап болса, екінші бапта не дедік? Tawhidтің фазилеттері жөнүндө айтайық. Қандай фазилеттер бар екен? Тозоқ харам болот. Тозоқ харам болот дедік. Дағы қандай? Тура жолда болуусу. Сертер кечпейт, сөзсүз бейишке барат. Амалдары таразада оор болот. Аллахтың ақылын қарабыз, Аллахтан болған ақылыбыз болот. Азап деп айтқандай. Көп башка да фазилеттер бар. Эми үчүнчү бап. Бул ошол буга чейинки ошол Tawhidтин фазилеттери, Tawhidтин артыкчылыктары тууралуу ошол эле баптын уландысы да, толуктамасы. Бул бирок мындай өзгөчө бир фазилетин өзгөчө бөлүп аякта келтирип койгон. Bir özgöçө фазилети. Анан эмне деген фазилети? Ким Tawhidти толук иш жүзүнө ашырса, ашырган болсо, ал бейишке эсепсиз, азапсыз бейишке түзмөсү кирет. Сураксыз бейишке кирет. Uzun бул тууралуу хадис бар. Муну баяндай турган. Бир жалпысынан эле азыр окуш убактыбыз деле бар, алхамдулилlah, жалпы эле хадисти айтып кетели. Неме деген Хусейн ибн Абдурахман деген табииндерден болгондор. Анан Саид ибн Жубейр деген ушу биздин исламдын башында калган эң ушул убагындагы дүйнөлүк эң чоң ушу мусулмандардын башында турган алымдар. Табииндерден болушкан да, буларчы табииндерден болгон. Анан бир күндөрдүн бир күнү ушул Саид ибн Жубейр келип анан ушундай согуштарда отурган, ал өзү Ибн Аббастын шакирттеринен. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шакирттеринен Ибн Аббас сахабалар турабы. Анан алардан илим алгандан кийин Саид ибн Жубейр ушуларда. Ибн Аббас сахабалардын арасында алым болгон. Анан алардан кийинки табииндердин арасында Саид ибн Жубейр алым болгон. Алардан кийинкилерден Хусейн ибн Абдурахман ушундай да. Саид ибн Жубейр ошол демек эмне экен? Табииндердин ушул убагындагы, ошол доордогу исламдын башында турган алымдардын эң чоңу. Анан келип ушундай сабакта мажлисте отуруп келип анан айтат. Түндө жылдыз түштү дейт да, жылдыз түшкөн жана звездопад. Ошону ким көрдү дейт. Келип сурайт да, сабакка келип небет отуруп, кимди түндө жылдыз кылат, ким көрдү дейт. Десе Хусейн ибн Абдурахман деген ал ошо шакирттеринен бири айтат да, мен көрдүм дейт да. Анан бирок дейт, мен көрдүм, бирок мен намазда эмес элем дейт. Намаз окуп аткан эмес болчу дейт. Анан сурайт, эмне кылат эле дейт. Мен деген дем салдырып ошо башка бирөөгө дем салып берчи деп сурап аткан дейт да. Ошо дем салдырып ошо рухия кутуруп аткан дейт да. Мен сурайт анан тиги, эмне түрткү болду сага? Эмне себептен андай кылдың? Биз ошо айтат да, мен деген ошо чагып кеткен эле дейт да. Мени деген жана бир скорпион чаян чагып кеткен болот. Анан ошондой мен дем салдырып аткам дейт да. Ген айтат, эмне, кандай? Буга эмне далил болду? Кандай ошо чагып кеткен болсо, барып туруп ошо дем салган дарылануу экендигин кайдан билдиң дейт. Десе бизге Шаби айтып берген хадис дейт. Хадисте келген, кандай хадис десе, пайгамбар саллаллаху алейхи айткан дейт да. Жанагындай лихарат дейт, анан ысып температура көтөрүп ушундай ооруйт го. Ошондон анан көз тийүүдөн дейт. Рухиядан да дем салганда жакшыраак давасы жок деген хадисти келтирет да. Хадисти келтирип, анан ошо хадистин негизинде ушундай амал кылып аткан дейт да. Десе Саид ибн Жубейр дейт да. Ушул укканды дейт. Анан ошол уккандын негизинде токтолуп, ошого жараша амал кылган кандай сонун дейт да, мактайт. Уккан экен хадисти. Анан ошол уккандын негизинде амал кылып жүргөн экен. Бул кандай сонун деп мактайт. Бирок дейт. Бизге Ибн Аббас айтып берген дейт, Ибн Аббас. Деп туруп башка хадис айтып басат да, Ибн Аббас. Бул азыр бирок деп туруп, ошол кылган ишинен дагы жакшыраак бир ишти көрсөткүсү келет да. Жакшыраак ишти көрсөткүсү келет. Эми дагы анан кандай дейт? Бизге Ибн Аббас айтып берди дейт.
Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Мага үммөттөр көрсөтүлдү дейт. Şu kıyamattагы үммөттөрдүн абалдары. Биздин үммөтүбүз, башка пайгамбарлар үммөттөрүнүн абалдары, үммөттөр көрсөтүлдү дейт. Анан мен бир пайгамбарды көрдүм дейт. Анын жанында бир 10 чакты адам болгон экен дейт. Башка бир пайгамбарды көрдүм дейт. Анын жанында дейт 1-2 адам болгон экен дейт. Анан бир пайгамбарды көрдүм дейт, жанында эч ким жок экен дейт. Эч ким ээрчиген эмес да артыначы. Бир пайгамбар атан 1-2 адам ээрчиген. Бир пайгамбар 10 чакты адам ээрчиген. Ушундай болгондо кээ бир пайгамбарларчы. Ал баардыгын жалганга чыгарып 1-2 адам жанында болуп калган. Кээбилерди эч ким ээрчибей койгондор болгон. Анан ошолорду көрдүм дейт. Анан бир карасам мындай чоң караңгы дейт, алыстан карагандачы. Караңгы көп адам болгондо мындай караңгы болуп көрүнүп туруптур да. Анан ойлодум, бул менин үммөтүм окшойт деп ойлодум дейт. Ушул менин үммөтүм окшойт десе, мага айтылды дейт. Жок, бул Муса анан анын коому дейт. Муса пайгамбар. Муса алейхиссалам ошол анын коому дейт. Деп туруп ана башка жакты карадым. Башка жакта карасам, дагы ал жакта да ошондой караңгы көп болгон. Андан да көп болгон. Турат анан айтылды дейт, мына ушул сенин үммөтүң дейт. Айтылды, мына сенин үммөтүң. Жана алардын арасында дейт, "Ва минхум саб'уна альфан yadkhuluna al-jannata bighayri hisab wa la azab." Жана ушул сенин үммөтүңдүн арасында дейт 70 миң адам бар дейт. 70 миң адам бар дейт. Бейишке ошондой эсепсиз дагы, сураксыз дагы, анан азапсыз дагы кирет дейт. Эсепсиз анан азапсыз бейишке киришет дейт. Дегенден анан пайгамбар салам туруп анан кирип кетет да. Кирип кеткенде анан деген сахабалар талашып башташат. Анан кимдер болду экен, кандай? Ошол 70 миң эсепсиз жана азапсыз ошондой даражага жеткен кимдер булар? Дегенде кээ бир сахабалар ар кандай ойлорду айтышат да, кээ бирлер айтат, талашып. Булар мүмкүн мусулман болуп, исламда төрөлгөндөр эч качан Аллахка шерик кошпогондор дейт. Эч качан Аллахка шерик келтирбегендер дейт. Кээ бирлер айтат, улар деген ушундай дагы башка нерселерди айтышат да, варианттарды айтышат да. Анан ошо пайгамбар салам чыкканда, анан жанагын айтканда, анан айтат да, булар деген кимдер дегенде 70 миң дегенде айтат. Булар деген хумулладина ла ястаркун ва ла яктавун ва ла ятатайярун ва ла раббихим ятаваккалун дейт. 4 сыпат айтышканда 70 миң. Дейт, булар деген жанагы прижигание деп коет. Ушул убакта ушундай дарылардын бир түрү болчу. Мисалы бир жерден адам кесип алган болсо, ошол жака мындай күйгүзүп туруп, бир жүндүк бир демени чүпөрөктү күйгүзүп туруп, анан басышат да. Кийгиз басат да ошондойчу. Ошондой сурабайт дейт башкалардан. Ошондой кылып берге деп сурабайт дейт. Башкалардан дем салып бер деп сурашпайт дейт, рухия сурашпайт дейт. Анан вала ятатайярун дейт, жана ырым-жырымдарга ишенишпейт дейт. Ырым-жырымдарга, жана жаман ырым-жырымдаргачы. Ишенишпейт дейт, жана жалгыз Роббисине таянышат, тобокел кылышат дейт. Ошо 4 сыпатын айтканда булардынчы. Айтканда ошол чогулушта отурат да, Ибн Аббас башка сахабалар да отурат да. Дегенде Укаша ибн Мехсан деген сахаба туруп пайгамбар саллаллаху алейхи айтат да. Я Аллахтын элчиси, дуа кылчы, мен ошолордон болайын дейт. Аллахтан сурачы, мен ошолордон болуп коеюн десе, сен ошолордонсуң дейт. Башка риwayatына келет, Аллахтан кул алып сурайт да, Аллахтан муну алардан кыл депчи. Дегенде башка 2 адам тура калат. Дуа кылчы, Аллахтан сурачы, мен ошолордон болоюн десе, сенен алдын ашып кетти деген да. Укаша сенден биринчи айтып койду депчи. Опережил деп. Ушул хадис да, ушул хадисти мына келтирип атат бакта шейх. Анан мына ушул хадисте 70 миң бейишке эсепсиз жана азапсыз киргендер бар. Булар деген биринчиден жанагы эмне кылат дейт? Андай күйгүздүрүп, жана прижигание деп коет ошол. Ошондой кай деп коет да арабтан. Ошондой кылышты. Эми азыр мүмкүн андай деле жок да. Ошондой кылдырышпайт дейт. Башкадан сурабайт дейт. Бизде кылышчу го отурузган. Ошол эле прижигание. Аз түшүндүрөбүз да муну. Экинчи неме дейт? Рухия дем салдыртышпайт дейт. Үчүнчү ырым-жырымдарга ишенишпейт дейт. Жана жалгыз Роббисине таянышат дейт. Анан бул жакта ошол уят болобу, прижигание болобу, эмне болот, кандай болот, дем салдыруу болобу, эң башкысы башкалардан эчтесе сурабайт деген маани да. Башкалар сурактар менен кайрылат да. Ушул маани да. Анан булар ырым-жырымдарга ишенбейт дейт. Демек мааниси ширк кылбайт деген маани. Ширк кылбайт деген маани. Анан жалгыз Роббисине таянышат дегенде жалгыз Аллахка тобокел кылышат, башка нерсеге таянбайт.
Анан жанагы майда чүйдө жанагындай дем салууну сурабаса, жанагындай бир нерсени деметкенде ошол жакты бастырдып ушундай нерсени сурабагандан кийин мындан чоңураак нерсени тим более сурабайт деген маани да. Мындан маанилүүлүк нерсени андан 5 метр сурабайт деген маани. Мааниси эмне? Булар адам Аллах Таалага өзү таянып, анан колдон келишинче адамдарга сурактар менен кайрылган туура эмес. Адам мусулман колдон келишинче тияка барып сурап, мындан сурап, андай кылып өзү таянып Аллахка тобокел кылып барып өзү кылыш керек. Ал эмес сахабалар мындай төбөдө кетип баратканда жанына камчысы түшүп кетсе, жанында кетип бараткан адамга камчыны алып берип койчу дейчү экен. Өзү түшүп анан алчу экен. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баят алып атканда алардан, сахабалардан, ошо бактын түбүндө анан аларга айтканда, уадалардын бири ошо баят берген нерселердин бири айтканда, силер эч кимден эч нерсе сурабайсыңар деп алган. Ошондуктан чын эле сахабалар эч кимден эч нерсе сурашкан эместер. Адам өзү муктажда болуп турса, ошондой жанагындай муктаждыктар менен суроолор менен колдон келишинче адам кайрылбай эле койгон жакшы. Кайрылбаш керек, көзүнө өч керек да. Мына ошол негизги максаты ошол. Сөзсүз эле прижигание кылдыруу эмес. Сөзсүз эле, бирок лечениянын дарыланын себептерин адам кылыш керек. Дарыламаш керек деген маани эмес да. Бул не суроолор менен кайрылбаш керек. Анан жанагы мына бул хадис узун хадис да, субханалла. Карасак көп пайдалар чыгат да бул хадистенчи. Көп пайдалар. Биринчиден мусулман үмөтүндө 70 000 адам болот экен. Бейишке эсепсиз жана азапсыз киргендер. Эми 70 000 адам десе анан ойлоп караш мүмкүн эми аз эле го. 70 000 сахабалар болуп, үмүттөр болуп анан толуп калабы? Аларга жетпей калабызбы дегенчи. Ушундай болушу мүмкүн да турат. Эми ошол 70 000 башка риваят болуп, 70 000'nin ар бири менен дагы 70 000'ден адам болот. Түшүндүңбү? 70 000 менен дагы ар бири менен кайра 70 000'ден болот деп. Ушундай дагы сандар дагы айтылат. Ошого умтулуш керек да, ошого умтулуш керек. Эмне демек? Анан алымдар бул шартта да түшүндүрүп атып, мына бул шейх дагы кетирип атпайбы китебинде. Эмне баптын аты эмне? Ким тавхидти толук иш жүзүнө ашырган болсо, ал бейишке эсепсиз сураксыз кирет. Ушулардын арасынан болот деген маани. Мына алымдардын түшүндүрмөсү ушул. Демек эмне экен? Жанагы адамдар, жанагы сыпатка ээ болгон адамдар тавхидти толук иш жүзүнө ашырган адамдар. Тавхидти толук иш жүзүнө ашыруу ушундай болот да. Жалгыз Аллахка жалбарып, жалгыз Аллахка жүрөгүбүз менен байланып, Аллахтан сурайбыз. Башка эч кимден эч нерсе сурабайбыз. Бирок уруксат берилген болсо дагы, мисалы адамга барып бир нерсе сураган болот. Барып жардам берип койчу, аны берип койчу деп туурабы? Бирок ал эмес ошондой нерселерди да сурабайт. Бул сураш керек да. Бул тавхидтин толуктугунан болот. Тим более өлүктөрдөн, башка нерселерден барып, маркумдардан, олуялардан тим более андан 5 метр сурабайт. Толук ушундай да. Анан бул хадисте карасак, жанагы маджлиске келип туруп анан Саид ибн Жубайр айтып атпайбы, түндө жылдыз түштү ким көрдү депчи. Мындан мен түшүнөбүз, ошол сахаба, табииндер деген айлана жүрүүдө болуп аткан табиатта болгон Аллахтын аламаттарына мындай көңүл буруп турушчу да. Карап. Бул нерсе Аллахта Кур'ан айтат го, асман күн менен түндүн айланышында, асман менен жердин жаралышында силер үчүн аяттар бар деген. Ушул аяттарды көрүп булар ой жүгүртүп жүрүшкөн да. Ой жүгүртүшкөн. Демек бул дагы жакшы нерсе. Мисалы көрүп, мисалы жаман болуп атса, мисалы азыр бул дагы Аллахтын нематы деп, Аллахтын кудурети менен болуп атат деп. Болгондо аларды анан деген келгенден кийин сурап атат. Сен деген ким көрдү десе, мен көрдүм дейт. Бирок мен намазда эмес элем дейт. Мен намазда эмес элем дейт. Бул сөздөн эмне түшүнөсүң? Мен уктаган жокмун, түндө уктаган эмесмин деп туруп, бирок мен намазда эмес элем деп сурады. Яны сураган жок, сен намаз окуп аттыңбы, окуган жокпу деп. Өзү айтып коет, мен намазда эмес элем дейт. Мындан эмне түшүнөсүң? Ал мындай, ал тууралуу мисалы, түндө уктаган эмес болсо, демек түндө ибадат кылып атыптыр да деп, ал тууралуу адамдар ойлоп калышы мүмкүн да. Ошондой ал кылбаган ибадат тууралуу ал жөнүндө ойлоп калбасын деп өзү айтып коет атат. Анткени ушундай бар да, мисалы адам эгерде адам бир ибадатты кылат дагы, анан эл көрсүн үчүн кылат. Бул эгерде адам кылбаган нерсе үчүн дагы мактана турган болсо, андан да ашып кеткен бул показуга. Мисалы келип, машалла түндө уктаган жоксуң, түндө уктабай келсе, анан түнөй намаз окуп турсаң керек. Түнөй Кур'ан окуп атсаң керек десе, тиги жагып атып, унчукпайт да келер. Жагылды өтүп кетти. Биз айт койбойбу? Нечте намаз окуп атса керек. Намаз окуп атса, кырынча окуп кеткен, анда окуп кеткен эки сүйлөшүп атса, бек окуп атып, билмем алда.
Şu orazamın da koydu. Oo. Şu değil. Orası da ne diyorsa. Şeyhtirisi tuz para. Oo. İşte orazamın da koydu. Ya algo makul orası da kende. Biraz şıkkı da pakaz. Bu Oraza günü nasıl aldı? Dönerek, nanayla günü. Nafil orası olsa керек та. Ya bu жақта деген misal ондай да адам кылбаган да нерсеси болуп да адамчы. Андай нерседе жанагындай бул андан да акча чапкан, бул Аллах та Кур'ан айткан фала тахсабаннахум бимафазати минал азаб дегенде сен ойлобо андайлар тозо азаптан куткарылат деп ойлобоң деп айткан Аллах. Өздөрү кылбаган нерсе үчүн аларды мактаганды жакшы көргөндөр дейт. Сен ойлобоң алар азаптан куткарылат деп ойлогон да деп айткан да Аллах. Анан мына ошон үчүн бул ошо ыхластуулукка умтулгандыктан ошол замат айтып жатат. Мен бирок намазда эмес болчумун. Ойлоп калбагыла мен уктап атсам мен намаз окуп аттым деп. Андан кийин сурайт, эмне кылып аттың десе, ошол жана мени чаян чагып кеткен, мен анан рухия сурап деп аткан дейт да. Ден салдырып, дарыланып аткан дейт. Дегенде сен эмне түрткү болду дейт ошондо. Мына бул жакта далил сурашкан. Сахабалар, табииндер бири-биринен далил сурашкан. Шариаттык бир ишти кылгандан кийин келип айткандай, эмне себептен андай кылып атасың? Сен эмнеге мындай намаз окуп атасың? Сен эмнеге мындай болуп атат? Сен мындай динден монтип жүрүп атасың, ага далилиң эмне болду, кандай болгон деп. Ушундай болгон алардын түшүнүгү, жүргөн сахабаларда. А бизде бүгүн келип туруп бирөө бирдеме дейт дагы, анан далил сурасаң, сен жаман көрөт да. Тескерисинче жаман көрөт да. Тескерисинче мынтип айткандар да бар да. Сен капыр сыяктуурсуңар дейт да, субханалла. Капырлар келип пайгамбардан далил сурашкан дейт да, субханалла. Андай эмес, субханалла, далил болуш керек. Сөз Кур'ан сүннөттөн болуш керек да. Анан деген бул жактан айтып атат, мен ошо дем салдырып аттым дейт, демек дем салдыруу шариятта бар. Бирок дейт, ошол хадис айтып берсе, кандай жакшы деп сону мактап атат да. Ошо укканың негизинде сен амал кылып аткан экенсиң. Кандай сонун нерсе деп туруп, бирок деп туруп андан жакшыраак нерсени көрсөтүп берип атат. Мени дем салдырганды сурабай койбу. Сен сурабай койбойт белең, сен өзүң эле кыла турган болсоң, бул андан жакшыраак эле деп хадис айтып берип атат. Эми караса бири-бирине дагы бул жакта оңдогондун дагы демесин, адеби. Келип туруп айткан жок, субханалла сен кандай? Билбейт белең ал болбойт. Ал кандай деп аны урушпай, айыптабай, кайра биринчи айтып, кандай жакшы. Билгендин негизинде амал кылдың деп туруп, анан тууралап атат да, тууралап оңдоп атат да. Ушундай болуш керек да. Биз да мисалы бир нерсени көрө турган болсок, сразу эле урушуп өтпөй, мындай жакшы сөз айтып, өзүнчө айтып, же ушундай кандай бир ыкмаларды колдонуп бериш керек да, оңдогон жолчу. Анан деген айтты, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисин келтирди, мен үммөттөр көрсөтүлдү мага дейт. Бир пайгамбарды көрдүм, кандай 10 чакты адам болгон дейт. Бир пайгамбарды көрдүм, экөө эле болгон дейт. Бир пайгамбарды көрдүм, жалгыз эле болгон экен. Эч ким жанында жок экен. Мындан эмнени түшүнөбүз? Акыйкат көпчүлүк менен билинбейт. Акыйкат көпчүлүк менен аныкталбайт. Керемер айтсаң, мындай, мына бул жер мындай туура экен десе, элдин баары кылып атпайбы дейт да. Элдин баары ушунча адаштыбы? Сен туура билип алдыңарбы? Силер мына 5-6 адам жүрөсүңөр. Тияктан элдин баары тең ушундай адашуудабы деп көпчүлүктү далил кылат да. Көпчүлүктү далил кыла турган болсок, дүйнөдө боюнча христиандар көп. Атеисттер көп, башкалар неме, алар эмне анда акыйкаттабы? Мына бул жакта пайгамбарлар жана убагында жалгыз болгон экен. Аз болгон экен, 10 чакты адам болушкан экен. Канча деген адамдар жетишпей калат. Эми суроо, ошол пайгамбар демек адашууда болдубу? Көпчүлүктө болбогондон кийин. Акыйкатта болду. Демек көпчүлүк деген бул акыйкаттын немеси эмес да, мындай көрсөтүп турган нерсе эмес да. Акыйкат көрсөткүч эмес да. Акыйкат көпчүлүк менен же азчылык менен аныкталбайт. Ооба, көпчүлүк адам акыйкатта болушу мүмкүн. Бирок кайсы бир коомдо аз эле адам акыйкатта болуп калышы мүмкүн. Көппү, азбы анысына карабайбыз. Эмне карайбыз? Кур'ан сүннөттү карайбыз. Кур'ан сүннөттү карайбыз дагы, ошол жолдун негизинде анан адамдарды анан акыйкатта эмес болушун тастап биле алабыз да. Анан бирөө келип туруп, жок мына көпчүлүк элдин баары кылат дей турган болсок, эмне дейсиз? Көпчүлүкпү, азчылыкпы бизге ишибиз жок да. Бизге эмне? Аллах айтты, пайгамбар айтты, мына бул бизге ошол акыйкат. Ошол акыйкат. Анан эң негизги мааниси ошол экен. Демек 70 миң үммөттөн андан дагы көп адамдар болот экен, бейишке эсепсиз жана азапсыз киргендер да. Аллахтан сурайбыз, биз ошолордон кылган болсун. Амин. Анан ошол мына мааниси. Ушул таухидтин эң улуу фазилеттеринин бири. Ким таухидти толук киш жүзүнө ашыра турган болсо, толук эч кемчиликсиз кылып таухидти эң өркөм, эң улуу даражасына жеткирип таухидти карманган болсо, ал эсепсиз, азапсыз бейишке түшүнөсүз кире алат. Мына ушул 3-чү бап болду да, 3-чү бап. 4-чү бап. Бул
Ширктен коркуу. Эми 4-чү бап ширктен коркуу. Ширктин коркунучу. Ширктен коркуу бул парз. Ар бир мусулман ширктен коркуусун билет. Ширктен коркуш керек да. Ширктен коркпойм деген адам, ширктин коркунучун түшүнбөгөн адам ошол адам ширкке түшөт. Ширктен адам коркуш керек. Ширктен Аллахтан жардам сураш керек. Аллахтан ширктен саккыл, ал ширктен алыс кыл деп. Пайгамбарлар ширктен коркушкан. Пайгамбарлар. Ширктен эмнеге коркуш керек? Биринчиден бул жалгыз Аллах кечирбеген күнөө. Аллах кечирбеген күнөө бул ширк. Аллах Кур'ан айткан: "Инналлаха ла яғфиру ан юшрика бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша." Чынында Аллах ширк кылганды кечирбейт. Бирок башка күнөөлөрдү кимге кааласа кечирет деген. Аллах кечирбеген жалгыз ушул күнөө. Экен ширк, Аллахка шерик кошуу. Ошондон коркуш керек. Ошондой эле мына айттык, пайгамбарлар. Ал эмес пайгамбарлардын эң имамы, башчысы, жол башчылары болгон пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Ошондой эле Ибрахим алейхиссалам пайгамбарлардын атасы болгон. Аллах Тааланын сүйүктүүсү болгон, Халилур Рахман, мээримдүүнүн сүйүктүүсү болгон Ибрахим алейхиссалам. Булардын дуалары келет. Келтирген, Аллах Таала келтирген. Булар ошо Аллахтан жардам сурап, ширктен сакта деп. Мына Куранда Аллах Таала айтат, Ибрахим пайгамбар мынтип айтышкен. Важдуб деп абания набудал аслам деп. Мени жана менин урпактарымды бутпарастарга, идолдорго жанагындай, айкелдерге сыйынып кетиштен алыс кыл деп. Ошондон сак кыл деп мына өзү дуа кылышкан. Мени жана менин балдарымды ширктен сак кыл. Бутпарастарга сыйынып кетүүдөн алыс кыл деп Ибрахим пайгамбар дуа кылып атат. Таш кудай болобу, жыгач кудай болобу, анын түрлөрү бар да. Таш десек эркеле, бирок Ибрахим пайгамбар болгондо жыгач болгон да, барчы. Жыгач болгон, таш десек болуп калат. Анан ошол кырайсың. Ошол жалган кудайларга сыйынып кетиштен ширктен алыс кыл деп Ибрахим пайгамбар дуа кылып атат. Анан Ибрахим пайгамбар өзүнө мына мени алыс кыл, мени сакта ошол нерседен, менин урпактарымды сакта деп атат. Аллахтын сүйүктүүсү. Эми Ибрахим ошентип айтып аткандан кийин, өзүнөн коркуп аткандан кийин Ибрахимден эмне биз артыкпызбы? Ибрахимден ким мен ширктен коркпойм деп айта алат? Ибрахим пайгамбар өзү өз колу менен ошол айкелдерди жана бутпарастарды өзү талкалаган. Жаш кезинде өзү элин ошол ширктен кайтарып тавхидке чакырып жүргөн өмүр бою. Пайгамбарлардын атасы өзү да. Ошондой болсо дагы коркуп атат ширктен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуалар келет, канча дуалар ширктен сахабалар да үйрөткөн. Демек, ширктен коркуу бул парз. Ширктен коркуу парз. Ширктен коркпойм деген адам сөзсүз ширкке түшөт. Анткени адам ошол пайгамбарлардан да артык болуп кетиши мүмкүнбү? Болушу мүмкүн эмес да, болушу мүмкүн эмес. Демек, ширктен коркпойм деген болсо, демек ал адашкан адам да. Демек ал адашкан адам. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да хадисте айткан. Сахабаларга кайрылып туруп, сахабалар кайрылып айткан. Ахфафу ма ахафу алейкум ширкул азгар дейт. Эң коркунучтуу мен силер үчүн эң коркуп турган нерсе бул кичине ширк деп айткан. Эмес кедейчилик деген эмес, душмандар деген эмес, кафырлар деген эмес, мунафыктар деген эмес. Бир гана апат, аламат андай нерселер айткан эмес. Эң мен корко турган силер үчүн эң коркунучтуу нерсе бул ширк деген, кичине ширк деген. Анан сураган ал эмне дегенде рия деген да, бул эл көрсүн деп кылуу деген да. Кайсы бир ибадаттарды сен уну эл көрсүн деп кылуу деп. Ошону айткан да, субханалла. Анан Ибн Масудда кирген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Ман мата ва хуа яду лиллахи ниддан дахалан нар. Ким Аллахтан башка бирөөгө дуа кылып жүрүп, Аллахтан башка бирөөгө ошол дуа менен кайрылып жүрүп, ошондой абалда өлгөн болсо, ал тозокко кирет деген. Ал тозокко кирет. Анан ким эгерде ширк кылып жүргөн болсо, ошол чоң ширк кылып жүрүп, тобо кылбай бул дүйнөдөн кайта турган болсо, ал тозокко барат дагы эч качан чыкпайт. Тозокко барат эч качан чыкпайт дагы, ага бейишке баруу арам болот. Аллах Таала Куранда айтат: "Иннаху ва юшрик биллахи факат харрамаллаху алейхил жанна." Ошо Исанын сөзү. Аллах Таала Исанын сөзүн келтирип атат. Иса ушу комуна ушинтип келип айткан да. Аллах Тааланын айтып сөзү. Эмне дейт? Чынында ким Аллахка шерик кошсо, ким Аллах Таалага шерик кошо турган болсо, ага бейишке баруу арам болот деген. Ага бейишке баруу арам болот дейт. Мына Иса ушинтип келген комуна. Ширк кылсаңар бейишке барууңар арам болот десе, ал өлгөндөн кийин бүгүн келип туруп ширк кылып Исага сыйынып атат өзүнө. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллахтын өзүнө ибадат кылла, Аллахтын өзүнө дуа кылла, кайрыла десе, бүгүнкү күнү агер адамдар пайда болушту, Мухаммад пайгамбарга дуа менен кайрылгандар пайда болду. Андан шафаатын тилеп. Ошол христиандар Исага кайрылган менен
Бул жана мусулманмын деп жүргөндөр Мухаммадка кайрылган айырмасы жок. Эч айырмасы жок. Ошондой эле да өкүмү бирдей. Сондықтан ким эгерде ширк кылып жүрүп, тобо кылбай жүрүп, бул дүйнөдөн кайта турган болсо, бейишке баруусу арам болот. Тозокко кирет, эч качан чыкпайт. Бир эле жолу бар да ошондой. Жана айтып кеттик го. Анан баардык соопчулук амалдардын баарысы күйүп кетет. Өмүр бою жакшылык иштерди кылып жүргөн болсо, ошонун баарысы тең жок болуп күйүп кетет. 80 жыл дейли, 50 жыл дейли, 60 жыл канча жыл жашабасын адам. Өмүр бою намаз окуп жүргөн болсо, өмүр бою садака берип, орозо кармап, кандай гана жакшы иштер болбосун, бирок ширк кылып жүргөн болсо, тозокко кирет дагы, ал жактан чыкпайт. Намаздардын баарысы, орозонун баарысы эч пайда бере албайт ага. Анысынын баары күйүп кетет. Эми далил кандай? Буга далил. Ар бир нерсени айтып атканда далил келтиришибиз керек. Аллах Таала Куранда Мухаммад пайгамбарга саллаллаху алейхи ва саллям кайрылып айтат. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Сага чейинки пайгамбарларга айтылган дейт. Жана сага дагы айтылды дейт. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Ширк кылсаң, кылган амалдарың баарысы күйүп кетет дейт. Жок болуп кетет дейт. Бирет, эмне айтылган экен? Мухаммад пайгамбарга саллаллаху алейхи ва саллям. Жана башка пайгамбарларга да айтылган экен. Алардын ибадаттары кандай эле, жакшылыктары кандай көп эле, соопчулук иштери кандай көп эле. Ошондой болсо да Аллах Таала аларга коркуткан да, ушинтип айткан. Ширк кылсаң, сенин ошол соопчулук иштериң баарысы тең жок болуп чыгып кетет. Күйүп кетет. Пайгамбарлыгына да карабайт. Пайгамбарлыгына карабайт. Эми биз андан 5 бетер коркушубуз керек. Андан 5 бетер коркушубуз керек. Субханалла. Ошондуктан ширк бул эң чоң күнөө, исламды буза турган, Аллах Тааланын акысын бузуу. Аллах Тааланын акысын бузуу да. Субханалла. Анан ширктин коркунучтары ар түрдүү да. Мисалы Куранды баштан окуп кете берсек, ар түрдүү кандай гана эң болгон бузуклуктун башаты ширк. Бузуклуктун эң акыркы чеги бузук ошо ширк. Ширктен ашкан бузуклук жок. Кандай гана жаман бир күнөөнү адам элестетпесин, ширктин деңгээлине жетпейт ошол күнөө. Эң чоң бузук, эң чоң адилетсиздик. Аллахтын акысын тепселегендик. Бул күнөөдөн дагы чоң күнөө жок да. Аллахка эми ширк деген эмне? Ошол чогулуп сабакта өзүп атканыбыз ушул. Максат ушул да. Ширк эмне экенин билүү. Анткени мына ширктин коркунучун түшүндүк да. Эми ширктен кантип сак боло алабыз анда? Ширкти билсек сак боло алабыз да. Ширкти үйрөнсөк ана сак боло алабыз да. Ширкти үйрөнсөк сак боло алабыз. Ошол максат ошол биздики. Эми кийинки бап 4-чү бап, 5-чи бап, 5-чи. Мына суроо бар менде. Баягы дуа кылганда өтүп момун мусулмандарга пайгамбарыбыздын шафаатын насип этти. Жакшы суроо. Мындай. Шафаат биринчиден биз билиш керек, Аллах Таала Куранда айтат. Кул лиллахи шафаату жамиан дейт. Айтканың баардык шафаат Аллахка таандык дейт. Демек шафаат бул кимдин? Аллахтын мүлкү. Аллахтын мүлкү. Демек Аллахтын колунда бул шафаат баардык. Аллахтан сурасак болобу? Болот экен. Демек ошол шафаатты да качан ошо пайгамбардын шафаатынан насип кыл деп Аллах Таалага кайрылып аткан болсо адам бул болот. Бул болот. Бирок качан бирөө келип туруп, "О Мухаммад, о Аллахтын элчиси, о Расулулла" деп бирөө пайгамбарга кайрыла турган болсо, бул ширк. Бирок ошондойлор да пайда болду. Ал эмес мына Кыргызстанда китептерге да жазып чыккандар болду. Мечиттерде да турат. Ошондой деңгээлге жетип калып атат да. Ошону кайтарышыбыз керек. Алхамдулилlah, көп жайылып кетелек. Көп адамдар мисалы алхамдулилlah көбүнчө адамдар тубаса туура таухидти түшүнгөн нерсенин бузулган эмес да алхамдулилlah. Исламдын негиздерин түшүнүрөк. Бирок ошентип акырын киргизип келаткандар да бар да. Ушуну жеткиришибиз керек. Болбойт. Анан эгер мынтип айткандар бар да, бул китептерде жүрөт да. Намаз 2 рекат намаз окуп бүткөн соң дейт. Анан колун көтөрүп дейт, "О Аллахтын элчиси" деп пайгамбарга кайрылып, анын шафаатын сурасаң болот деп айткандар бар. Пайгамбарга кайрылганың эле уже болду, Аллахтан башка бирөөгө сыйынганың. Дуа деген бул ибадат. Ошол дуа менен Аллахтан башка бирөөгө кайрылып атат да, кайрылып аткан. Анан деген мындай. Демек жеткиришибиз керек, түшүнүшүбүз керек. Шафаат деген бул Аллахтан сураса болот. Анан биз окуп жүрөбүз, "Манзаллази яшфау иннаху илля биизни". Анын уруксаты болмой туруп, анын алдына ким шафаат кылат деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шафаат ээси. Бул кыямат күнү үммет үчүн шафаат кылат. Бирок Аллахтын уруксатынан кийин. Азыр ал шафаатка ээ эмес. Кыяматта шафаатка ээ болот. Азыр болсо пайгамбар саллаллаху кайтып болгон, өлгөн. Өлүп дуа менен кайрылган болду.
Hem keyingi bab, keyingi bab. Birinchi bab. Tavhidga chaqiruv deb qo'ysa bo'ladi. La ilaha illalloh bölügünü da'vat qilib. Tavhidga chaqiruv. İslam dinimizde en birinci çakırık bu tavhidga chaqiruv. La ilaha illallohga chaqiramiz. Eğer bir adam kafir bo'lgan bo'lsa, kelib turib birinchi namoz o'qi deb aytmaymiz. Oroza qarma deb aytmaymiz. Eng birinchi nima deb aytamiz? La ilaha illallohni uyren. Allohning aqsini atqar. Yalnız Allohga sığın. Allohdan boshqa kimga sığıngan bo'lsang, o'shanın barisidan bosh tart deysiz. Andan keyin ana musulmon bo'lasan. Birinchi islomda ушул narsaga chaqiriladi. Allohning aqsini. Tavhidga. La ilaha illalloh. Adam bu narsani atqarmay musulmon bo'lmaydi. Bu narsaga ушул narsani boshlamay, ashhadu an la ilaha illalloh degan go'lik ушул. Go'lik berimin. Сыйынуга татыктуу зат жок Аллахтан башка. Ошондо деген анан адам мусулман болот. Анан бул нерсе дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү ушуна чакырган, ушуга чакырган. 40 жашына келгенде пайгамбар болуп туруп деген, келгенде намаз окула деген эмес, ордо кармала деген эмес, арак ичпейле деген эмес, биринчи келип туруп ла иляха илlalloh айткыла деген. Туфлиху ийгиликке жетесиңер деген. Биринчи ушундан башталат. Бардык пайгамбарлар да келгенде ушул нерсеге чакырган. Демек ким эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолунда болгусу келген болсо, эмне кылыш керек? La ilahe illalloh'a çakırış gerek. Böyle uşuğa çakırış gerek. Peygamberin yolunda bolus gelebi. Anda biz daha tavhidge çakırışlardan boluşup gerek. Ömürde ayağına çeyin uşuğa çakırgan. Şirkten kaytagan. Antkene şirkten korkunçun çok düşüngön da. Şirk kanday korkunç nerse ekeni düşüngön dagı. Anam ömürde ayağına çeyin şirkten kaytap жүргөн da. La ilahe illalloh'a çakırgan. Anam Muaz ibn Jabal жана айттык го пайгамбар саллаллаху алейхи артына деген эшекте отуруп кетип бараткан деген сахабаны айтпадык беле? Аллахтын акысы тууралуу айткан. Bir күндөрдүн bir күнү ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо Муазды Йеменге жөнөткөн болот да. Йемен ошо түштүк Сауд Арабиясынын түштүк жагында ошо мамлекет ошол жака ошол тарапка жөнөтүп даватчы катары жөнөткөн болот. Даватчы катары жөнөтүп, исламды жеткирүүчү катары жөнөтөт. Бул жактан түшүнөбүз. Муаз ибн Жабал тууралуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка жерде айтат. Muaz бұл адал арамды ең жақсы білуші деп айтқан. Демек, даватты илими бар адам қылыш керек. Илими жоқ адам дават қылу болбойт. Арам өкімі шариатта. Илим жоқ шариаттан бір нәрсе сөйлөө бұл чоң күнөө. Аллахтың атынан жала жабуу бұл ең чоң күнөө. Андай ийгиликке жетишпейт деп Аллах айткан, андай адамдар. Ошондуктан мына Муазды эмнеге жөнөтөт? Анткени Муазда илим болгон. Аны даватчы катары жөнөтөт. Демек даватқа чыкканда адам илими жок болуп туруп дават кылса болот экенби? Болбойт. Динди бурмалайт. Барып бирөөгө бир нерсе айта турган болсо, ошол адам туура эмес кылып, анан өмүр бою карманып жүргөн болсо бир нерсени, өмүр бою ошо туура эмес карманып жүргөн, бир адашып жүргөн жолун, күнөөсүн баарын берке алат. Ушундай да субханалла. Кайдыгер мамиле карабаш керек да, кайдыгер мамиле карабаш керек. Ошондон илим барбы? Илимдин негизинде дават кылынат. Илим жокпу? Сүйлөбөйт бизде. Илим жокпу? Сүйлөй бериш керек. Аллахтың дини. Кантип Аллахтың атынан бир нерсе сүйлөй алабыз? Өзүбүздүн оюбуздан элечи. Ошондо бир нерсе билебизби, айтыш керек, билбейбизби, айтпаш керек да. Анан Муазды Йеменге жөнөтүп жатып айтат. Сен акыл китапка барасың дейт, китеп ээлерине барасың дейт. Ошол жакта китеп ээлери иудей христиандар жашаганда. Анан барып туруп эң биринчи аларга айта турган нерсең дейт. Эң биринчи барып туруп аларга эмнени айт деген? Намазга чакыр деген жок. Саясатка чакыр деген жок. Жихадка чакыр деген жок. Башка нерселер айткан жок. Сен аларга барып туруп эң биринчи айта турган нерсең ла иляха илlalloh күбөлүк болсун деген. Башка риваятта мынтип келет. Аллахты жалгыздасын, ошого чакыр деген. Аллахты жалгыздоого чакыр деген. Тавхидке чакыр деген. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам даватты жүргүзүп жатканда, исламга чакырып жатканда, мына жолду көрсөтүп берген, кандай кылыш керек. Дават кандай жүрүш керек экенин түшүндүрүп берген. Эмнеге чакыр деди? Биринчи тавхидке чакыр деди. Айтат фа инху атаука лизалик, жана алар ал нерсени сага баш ие турган болсо, кабыл алса ошону. Андан кийин аларга кабарлан Аллах Таала бир сутканын ичинде аларга бир күнтүнүн ичинде 5 мал намазды парз кылды. Кийин кабыл алгандан кийин анан намазды айт дейт. Анан намазды кабыл алса, аны кабыл алгандан кийин аларга айтып бериң дейт. Аллах Таала аларга зекетти, садака берүүнү, зекетти аларга парз кылды дейт. Өздөрүнүн арасынан эле өздөрүнүн байларынан алынат дейт. Жана өздөрүнүн кайра кембагал муктаж болгондорго берилет дейт. Жана
зұлым чегип калган. Бир ушундай зұлымдыкка кабыл алып калган адамдын дуасынан сак бол дейт. Анткени ал менен Аллахтын ортосунда эч кандай тоскоолдук жок дейт. Парда жок дейт. Эмнеге айтып атат? Өзү ошол зұлымдыкка кабыл алып калган адамдын дуасынан сак бол деген мааниси ага зұлымдык кылып, бирөөгө зұлымдык кылып, ал сага каршы дуа кылбасын, ушундай себептер болуп калба деген маани да. Бирөөгө зұлымдык кыла турган болсоң, ошол зұлымдыкка кабыл болуп калган адам дуа кыла турган болсо, ал менен Аллахтын ортосунда парда жок. Ал бирөөгө каршы дуа кыла турган болсо, ал эмес, ал айтат, ошол зұлым чеккен адам, ошол зұлымдыкка кабыл алып калган адам капыр болгон болсо да Аллах Таала дуасына жооп берет дейт. Ошондон биздин дин адилеттүүлүктүн дини. Мусулмандарга карата адилеттүү, капырларга карата да адилеттүү. Аллах Таала өзүнө зұлымдыкту арамды кылып аткандан кийин бизге андан беш-бетер арам. Ошондон эч качан зұлымдык кылбаш дейт, зұлымдык болбойт, адилетсиз кылбаш дейт. Анан мына эң башкысы жана хадисте эмне үчүн атабыз? Демек дават илимдин негизине кылынат экен, жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткен, үйрөтүп кеткен нерселерге чакырылат. Эмнеге чакырды? Саясатка чакырдыбы? Саясатка чакыр дедиби? Тиге чакыр деди, булга чакыр деди. Бул салтталга, же бул политикага, же кайсы бирдин бир мазгап, бир өзүнчө бир ушундай. Бир жолго, бир сектага, бир алымга бир эмнеге чакыр деди? Аллахка чакыр деди, Аллахтын жалгызына чакыр деди. Башы ийе турган болсо намазга чакыр деди. Башы ийе турган болсо зекетке чакыр деди, зекеттин фазилеттерин айтып берди. Өздөрүнүн эле байларынан алынат дагы өздөрүнүн деделерине берилет дейт. Өздөрүнө эле пайдалуу нерсе экен. Өздөрүнүн коомуна эле жакшы нерсе экен. Мына ушул мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үйрөткөн жолу дават. Алты сыпатка чакырыла дедиби? Аны нерсе келген жок. Исламдын 5 парызына чакыр деди. Саясатка чакыр деген жок. Мына көрдү, 5 исламдын 5 парызы. Исламда 5 парыз бар. Не кайсы 5 парыз? Исламдын кайсы 5 парызы? 5 түркү. Ла иля, биринчи ла иля кылуу. Экинчи намазды тургузуу. Үчүнчү зекет берүү. Төртүнчү орозо, Рамазан айында орозо карма. Бешинчи ажыл. Ошого чакырылат исламда. Ошого чакырылат исламда. Мына ушул адамдардын Аллах Таала жүктөгөн милдеттери. Аллах Таала адамдарга, мусулмандарга жүктөгөн нерсени биз жүктөй албайбыз, милдет кылып. Милдет кылдырып, ай сайын бир неме кылышың керек, мындай кылышың керек деп бир нерсени. Милдеттерди тендире албайбыз. Ошентип жүктөп милдеттендирип, бирөөлөргө Аллах жүктөгөн нерсени жүктөндүрүп, адамдарды исламдан качырып атышат. Исламдан алыстатышат. Мечитке келет дагы ай сайын сен бир неме кылыш керек, мындай кылыш керек, күнүгө мындай кылыш керек. Аллах жүктөгөн нерсени кантип жүктөп коюшат? Мына Аллах жүктөгөн ошо 5 нерсе. Хадисте келет, бирөө келип туруп, ушул мен 5 түрүп аткара турган болсом, адалды адал деп билсем, арамды арам деп билсем, мен бешке киреминби дейт. Не деген пайгамбар салам? Ооба, чынчыл болсо бешке киресиң дейт. Чынчыл болсоң бешке киресиң. Болду. Ислам дини ушул эле. Ислам дини жеңил. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ва хаббу дини илаллахи ал-ханифияту самха." Аллах үчүн эң сүйкүмдүү дин дейт. Эң сүйкүмдүү дин бул эмне дейт? Жеңил, жалгыз кудайчылыктын дини деген. Мына таухидтин, жалгыз таухидтин дини деген. Өзү дини жеңил. Мына көрөбүз, сапарда кандай жеңилдик бар. Ошондой эле сапарда эмес, үйдө жүргөндө эле жеңил өзү дин. Таухидти карманасың, бешмал намазын аткарасың. Рамазан айында орозо карбайсың, бай болсоң зекет бересиң, бай болсоң ажылык карасың. Адалды адал деп бересиң, арамды арам деп билесиң. Дин ошол. Андан үстүндө жоопкерчилик жана жүктөп салуу, бул ошол динден алсырат адамдар. Дин алсырат, субханалла. Демек эң башкысы эмне? Таухидке чакыруудан башталат дават. Дават биринчи таухидке чакырыш керек. Эң биринчи. Анан бул таухидке чакырып жүргөн адам, мисалы, көптөгөн топтор болуп кетти, мисалы, белгилүү нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү да хадисте айткан: "Менин үммөтүм 73-кө бөлүнөт" деген. Баардыгы деген тозокто бирөөнөн башка деген. Баардыгы тозок барат бирөөнөн башка деген. Анан сурашкан: "Ким бул?" дегенде, мен жана менин сахабаларым бүгүн эмнеде болсок, алар да ошондо деп аткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол күнү, ошол кезде дин деп эмнени кармап жүргөн болсо, сахабалар эмне деп дин деп эмнени кармап жүргөн болсо, ошол жолдо жүргөндөр мына пайгамбардын жолунда алар. Ошол жолдо жүргөндөйлөр тозокко кирбей, туура жолдо, акыйкаттагы жолдо. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнеге чакырып жүргөн экен? Таухидке чакырып жүргөн. Даваттын башынан аягына чейин таухидке чакырган. Сахабалар дагы мына Муазды көрөт атабыз, пайгамбардын буйругу менен барып таухидке чакырган. Эми бүгүнкү бир күндөрү, биздин убакта бир топ пайда болуп туруп, жамаат, кайсы бир мусулмандардын бир тобу пайда болуп туруп, биз пайгамбардын жолундабыз.
Биз сахабалардын жолундабыз деп туруп таухидке чакырбаса, ширктен кайтарбаса, ошол пайгамбардын жолунда экен. Эмне болду эң эле жөнөкөй. Эгер эмек кайсы топ, кайсы тууралыкта экенин ушинтип эле билип коебуз. Таухидке кандай көңүл буруп атышат? Элер таухидте 5-10 мүнөт эле да алардыкы ишичи. Келет дагы мына 5 мүнөт сүрөт, ла иляха иллаллахтын котормосу мааниси бүттү ошол менен. Ошол менен ла иляха иллаллах бүттү да болду. Андай башка темалар. Ла иляха иллаллах ушундай жеп жеңил нерсе боло турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнеге даваттын башынан баштап аягына чейин айтып жүрдү муну? Эмнеге 10 жыл бою башында, 10 жыл бою ушул темадан башка эч теманы сүрөгөн жок? Бул маанилүү нерсе. Кайра айтып жүрчү нерсе. Кайра көңүл буруп, ширктен кайтарып турган нерсе. Ширкти жоготуу максат, ширкти жоготуу максат да. Эми демек мына ошол ахлу сунна вал жамаа деп айтып коюшу, сүннөттү кармангандардын, сахабалардын жолунда жүргөндөрдүн жолу, ошо фиркатын нажия, ошол так калган жол тайпа, сахабалардын жолунда жүргөн, ушундай пайгамбарлардын жолунда жүргөн адамдардын эң биринчи, эң башкы алардын ошол белгиси, эң башкы сыпаты, алар таухидке чакырат. Ла иляха иллаллахка чакырат. Аллахтын акысын сактаганга чакырат. Ширктен кайтарат. Жана талыкпай чакырат буга. Жана подробность анын ине жибине чейин деп чакырат. Жөн эле жалпы эле айтып койбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи өзү ошондой болгон. 10 жыл бою мисалы 40 жашында пайгамбар болгон, өзү пайгамбар болуп 23 жылда болгон. 40 жашында пайгамбар болду, 63 жашында дүйнөдөн кайтты. 23 жыл бою пайгамбар болуп элдерге дин жеткизип жүрдү. Ошонун 10 жылы башында, 10 жылы башкы. Жаңадан дин жеткизип атканда ширктен кайтаргандан башка эч нерседен кайтарган эмес. Таухидтен башка эч нерсени айткан эмес. Бул мааниси эмне? Демек таухидти ине жибине чейин толук терең аябай бекем түшүндүрүп жүрдү, ушуну эле айтып жүрдү. Анан 10 жылдан кийин, андан кийин да токтотуп койгон жок. Андан кийин намазга чакырды, башка нерселерге чакырды дагы, бирок таухидке чакырууда токтотуп койгон жок. Мына пайгамбар саллаллаху жолу ушундай болгон. Демек өлүп атты дагы мына ширктен кайтарып кетип атты, жетебиз го ошолорго. Анан демек эмне экен? Ким пайгамбардын жолунда болгусу келген болсо, анда таухидке чакырсын. А бирок чакырардан мурда эмне дедик бага чейин? Адамда илим болбосо, дават кылган болобу? Болбойт арам. Демек биз өзүбүз үйрөнүшүбүз керек аны. Өзүбүз үйрөнөбүз дагы, анан башкага жеткизебиз. Анан эгерде жеткизе турган болсо адам, башка бирөөнүн таухидине ширктен алыс болсо себеп боло турган болсо, бул эң чоң сооп да. Эң чоң сооп, эң чоң жакшылык, эң чоң неmat. Пайгамбар саллаллаху алейхи кайсы айткан? Жакшылыкка жол көрсөтүүчү дейт. Ким жакшылыкка, тууралыкка жол көрсөткөн болсо, артынан ээрчигендердин баарысын соолуп алат дейт. Алардын да сооп ошо кыяматка чейин дейт. Жана алардын сооптору эч кемебей келип туруп беркеге жазылат дейт. Эми карасаңар, сооптордун, жакшылык иштеринде эң улуусу эмне? Таухид. Таухидтен артык жакшылык иш жок. Анан эң жаман иш бул ширк. Ширктен кайтара турган болсо, таухидке чакыра турган болсо, андан кийин адам динди кармана турган болсо, таухидти түшүнүп туруп, толук ибадаттардын баарысы кабыл болуп баштайт. Исламга кирген болот. Демек ошонун баарысы тең сөптөрү келип туруп, ошо ким ага чакырган болсо, ошого келип жазылат. Кайсы мына бирөө келип, бирөөгө таухидти мисалы үйрөтүп бар да, бирөөгө түшүндүрүп берип койду, бир адамга. Ал барып туруп дагы бирөөгө үйрөттү. Ал барып дагы ошо бешөөнү үйрөттү. Ушинтип жайылды дагы. Биз үйдө ошол адам дүйнөдөн кайткан болсо дагы, ошентип кете берет да. Бирини үйрөтүп кете берет да. Ошол кыяматка чейин ошолордун баарысынын сооптору келип жана жазылат. Ана жазылат. А ла иляха иллаллах эмне айттык жана? Таразанын бир жагына коюла турган болсо, башканын эмне бардың? Дүйнөдүн баардык нерсе мактуктун баарын басып кетет. А бирөөгө эгерде ла иляха иллаллахка келишине, таухидке келишине себепкер боло турган болсок, элестетиңиз, канча адамга себепкер боло турган болсоң, кандай тең чоң болот. Ошо мына Али радиаллаху анхуга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан да, эгерде сен аркылуу Аллах Таала бир адамды туура жолго сала турган болсо, сен үчүн кызыл төйдөн да жакшыраак деген. Кызыл төйдөн жакшыраак. Кызыл төй деген ал убакта деген 570 да эмес, бир яхталар, бир самолетто ушундай, андан да эң кымбат самолеттер ушундай деген түшүп да. Ал убактагы эң кымбат мал-мүлк болгон да ошол кызыл төй деген. Ошондон да сен үчүн жакшыраак деген да. Майнысы кандай? Эгерде мисалы, бирөө келип туруп бир самолетту деген соопчулук үчүн берип салса, кандай сооп табат? Кандай чоң сооп турабы? Ошондон да жакшыраак сооп табасың деген маани да. Андан да сооп табасың. Демек ушул. Бул ушул менен бир иш киришүүнүн акысы болду. Демек эмне экен? Ислам
таухидке чакырат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолу дагы таухидке чакырат. Биз дагы ошондой пайгамбардын жолунда болгубуз келген болсок, анда таухидке чакырышыбыз керек. Жана туура топ дагы, туура топторду кандай айырмалап беребиз, кайсы тууралыкта, кайсы туура эмес деп. Ушул сыпат менен. Алар таухидке чакырып атабы? Демек алар туура жолдо. Таухидке чакырган жокпу? Башка нерсе саясат болуп кетти, тигил болуп кетти, бул болуп кетти, эмне болду? Демек болду алар. Демек чото нитоду алардачы. Демек бир жеринде бир кемчиликтер бар, бир жеринде бир адашуу бар да. Бир мына ушул. Эми кийинки экинчи топко неме кетет, эми бул бунун баары тең киришүү, киришүү биз мен жөнүндө айттык. Таухид бул милдет экендигин айттык. Парыз. Андан кийин таухидтин фазилеттерин айттык. Кандай фазилеттерине жана айтып кеттик. Улуу эң улуу фазилетин айттык. Кандай бейишке эсепсиз, бейишке азапсыз кирет дейт. Анан мунун карама-каршылык коркунучтарын айттык. Ширктин коркунучу. Кандай чоң күнөө, кандай түбөлүк тозук алып барып калат экен, кандай чоң бала экенин түшүндүрүп бердик. Жана ушул нерсеге чакыруунун маанилүүлүгүн айттык. Кандай буга чакырган адам, бул чакыра турган болсо мунун артында кандай чоң сооп бар, шуну түшүндүрдүк. Эми көргөн мунун баары тең таухид темасына өзүнө киреше элекпиз. Киришүү эле, ага чейин вступление эле болуп атат да мындай. Ага чейин фазилетин айтып атабыз, парыз экенин, ага чакырыш керек экенин айтып атабыз да. Эми мына кийинкиден экинчи бөлүктөн баштап таухидтин маанисине киришебиз. Таухид деген эмне? Ширк деген эмне ошого да? Иншалла аны эс алып анан мынталай иншалла. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.